Борбор калаада Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан Ала тоо жазы 2025 фестиваль өтүп жатат. Анда өлкөнүн 7 облусунан келген 20дан ашуун жогорку окуу жайдын таланттары өз таланттарын көрсөтүшүп, кызуу таймаш курушууда. Катарда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин студенттери дагы өз өнөрлөрүн көрсөтөт. Алдыда чогуу көрөбүз. Ала тоо жазы жаштар кароосунагы 8 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан заманбап форматта жанданды. Мында алгач сынактын экинчи туру Бишкектеги Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын чоң залында өттү. Ага өлкөнүн жогорку окуу жайларынан келген 300дөн ашуун таланттуу жаштар катышып, өз чыгармачылыктарын тартуулашты. Билесиздер, эми Ала тоо жазы деген конкурстун өтө тарыхы теткил 66 жылдан бери канча деген жылдыздар, канча деген элдик артисттер ушул фестивалда биринчи жолу элдин астына чыгып, ушундай сахнага чыгып, анан өтө чоң бир элдин сүймөнчүктөрү болуп айланышкан. Буюрса биздин азыркы студенттерибиздин арасында дагы таланттар көп экен. Кудай буюрса азыркы жаштарыбыздын арасында албетте өнөр деген өтө маанилүү. Бул мени сүйүндүрткөн да кубандырткан, мага дем бере турган ушул өзүбүздүн тилибиз, ырларыбыз, биибиз, фольклорубуз ушул уланып келатат. Фестивальга түштүктөн келген окуу жайлардын катарында Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин студенттери да бар. Мында алар түрдүү жанрлардын негизинде сахнада өздөрүн ар тараптан көрсөтүштү. Алсак, автордук ыр жанры боюнча Жамболот Токтосунов «Жүрөгүмдө ээледи» ыры, вокал Зарина Манапова «Ысык көлдү сагынуу», инструменталдык жанр Айжамал Бакытбекова «Прелюдия и фуга ре минор». Ал эми фольклордо чыгармачыл студенттерден турган топ Нурак Абдрахмановдун «Мезгил жаңырыгы» чыгармасын жаңыртышты. Азыр вокалдык жанр боюнча Манапова Зарина чыгат, анан кийин автордук ырлар, фольклор жанры, анан кийин инструменталдык аспап боюнча даярдыктар бар. Анан биз дагы атайын ошо окуу жайдан тандап мыктыларын алып келдик. Анан Кудай буйрса жакшы ийгиликтер болот деген ойдобуз. Натыйжада Жамболот Токтосунов автордук ыр жанры боюнча финалдык баскычка жолдомо алды. Фестивалдын жыйынтыктоочу бөлүгү 14 апрель күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында чоң салтанат менен өткөрүлдү. Бул фестиваль жаштарды өнөр дүйнөсүнө шыктандырып, маданий мурасты сактап жайылтууга өбөлгө түзөт. Анын дагы бир артыкчылыгы өлкөнүн булуң бурчунан келген жаштар үчүн достук аянтчасы боло алды. Мен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин экинчи курсунун студентимин. Кече Ала тоо жазы деген фестивалга келгенбиз. Автордук ыр менен кече финалга өтүп, ошончо студенттин арасынан финалга өтүп, анан бул жакта дагы өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды көрсөткөнгө келдик. Сахна аябай чоң экен, адамдар да көп. Мындай сахналарда азыраак выступать эткенибиз үчүн сүр болду.
Ала тоо жазы фестивалі чыгармачылыкты туу тутуп, өнөр дүйнөсүн аздектеген жаштардын арбын экендигин далилдеди. Алдыда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен бул саамалык жыл сайын өткөрүлүп турат. 1966 жылдан бери өткөрүлүп келген бул салтанат жаштардын өнөр ааламына кадам таштоосуна жол ачып келет. Белгилей кетсек, Ала тоо жазы 2017 сынагында ошомпу 1-орунду камсыздаган. Ал эми 2026 жылы бул иш-чара Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлөрү белгилүү болду. Бул фестиваль эми мурдатан эле ар түрдүү аталышта айтылып келген студенттик жаз фестивали деп, студенттер маданий фестиваль деп, мына мен билгенден кийин 10 жылдан бери Ала тоо жаз фестиваль деп келатат. Акыркы 2017 жылы өткөн Ош мамлекеттик педагогикалык университети ошо Ала тоо жаз фестивалында 1-орунду алган. Алдагы фестиваль менен азыркы фестивалдын айырмасы азыр вокал, фольклордук, автордук, хореографиялык деп бөлүнүп кеткен. 2017 жылкы фестивалда жалпы мына композиция түрүндө чагылдырып келген, ошол окуган окуу жайын, шаарын, областын болуп өзүнүн бир номерлери менен тартуулаган. Айданик Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.